Саламатсыңар балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы графикалык информацияны коддоо. Эми балдар биз мурдагы сабакта бул теманын биринчи бөлүгүн өткөнбүз. Демек ушул теманы улантабыз. Сабактын максаты балдар биринчи бул графикалык информацияны коддоо ыкмаларын үйрөнө аласыңар. Жана ошол коддоо ыкмаларынын бири бул растрдык коддоону жана артыкчылыктарын жана кемчиликтерин үйрөнөсүңөр. Ошондой эле вектордук коддоону жана артыкчылык, кемчиликтерин жана өзгөчөлүктөрүн окуп үйрөнөсүңөр. Анда балдар жаңы темага кирүүдөн мурда өтүлгөн теманы кыскача кайталап өтөлү. Биринчи бул компьютердик графика деген эмне? Балдар биз мурдагы биринчи бөлүктө бул компьютердик графикага аныктама бергенбиз. Бул компьютердик атайын программалардын жардамы менен графикалык информацияларды түзүү, редакциялоо, сактоо жана иштетүү ыкмаларын үйрөтүүчү информатиканын бир бөлүгү деп айтканбыз. Экинчи, компьютердик графиканын түрлөрү жөнүндө айтып бергиле. Биз 3 түрүн карап өткөнбүз. Демек бул растрдык графика, вектордук жана фракталдык графика. Растрдык графика бул пикселдерден турат, вектордук графика бул графикалык примитивдерден же болбосо жөнөкөй геометриялык фигуралардан турат. Ал эми фракталдык болсо бул компьютердин эсинде сакталган коддордун негизинде пайда болот. Эми үчүнчү бул свет берүү модельдери жөнүндө айтып бергиле балдар. Түс берүү модельдери биз 3 түс берүү моделин караганбыз. Бул RGB, HSP жана SMIC түс берүү модельдери. Эми кененирээк өзүңөр бир көз жүгүртүп өтүлгөн теманы кайталаганды унутпагыла. Анда бүгүнкү сабагыбыздын планы биринчи бул растрдык коддоо, экинчи түстүк коддоо, үчүнчү вектордук коддоо, төртүнчү сабакты бышыктап жыйынтыктайбыз. Жана ошол сабакта колдонулган түйүндүү түшүнүктөр балдар. Демек бүгүнкү сабагыбыз түйүндүү түшүнүктөргө бай экен. Анда биринчи планга келели. Растрдык коддоо. Растрдык коддоодо кирүүдөн мурда демек растрдык графикага аныктама берели балдар. Растрдык графика деген бул пикселдердин жыйындысынан турган графиканын бир түрү дегенбиз. Ошол растрдык коддоодо демек ошол растрдык графиканы коддоодо сүрөттөлүш ар бири өзүнчө түскө ээ болгон пикселдерге эмне болот экен, бөлүнөт экен. Башкача айтканда, дискреттештирүү процесси ишке ашат. Эми дискреттештирүү деген эмне? Бул растрдык коддоодо сүрөттөлүштү ар бири өзүнчө түскө жана RGB кодуна ээ болгон пикселдерге бөлүү процесси. Ал эми пиксел деген эмне эле балдар? Бул picture element, бул сүрөттөлүштүн элементи деп которулат жана ар бирине көз карандысыз түрдө түс берүүгө мүмкүн болгон сүрөттөлүштүн эң кичине бөлүгү бул пиксел болуп эсептелинет. Демек, дискреттештирүүнү түшүндүк. Коддоодо демек дискреттештирүү процесси жүрөт экен растрдык коддоодо. Жана бул процессте ошол сүрөттөлүш ар бир өзүнчө түскө жана RGB кодуна ээ болгон пикселдерге бөлүнөт экен. Эми мисалы эң жөнөкөй ак жана кара түстөн турган сүрөттөлүштү дискреттеп коддоону карап көрөлү. Мисалы могул жерде үйдүн сүрөтү турат. Демек дискреттөө натыйжасында мындай ячейкаларда пикселдерге бөлүндү. Эми биз ушул жерде айтып кетишибиз керек. Демек компьютердин ээси биз ячейкалардан турарын билебиз, жана ар бир ячейкага 0 же 1 жайгашат. Себеби бул компьютер бардык информацияны 0 же 1 түрүндө, же болбосо экилик код түрүндө кабыл алат дегенбиз. Демек ушул ар бир ячейкада мисалы ак түстү алып келген ячейканы 0 деп белгилейбиз. Ал эми кара түстү алып келген ячейканы 1 деп белгилейбиз. Анда экилик код түрүндө мындай түрдө жайгашат. Демек компьютердин эсиндеги экилик код түрүндө жайгашса, мындай түрдө жайгашат экен. Эми муну экилик код түрүндө мисалы ушул сүрөттөлүштүн кодун экилик код түрүндө жазууда ушунча цифра жазууга туура келет. Ар бир катарында 8 бит 801ден туруп атат. Демек бул бир топ татаалдыкты жараткан үчүн анын 16лык кодун жазуу дагы ыңгайлуураак болот. Кабыл алууга жеңилирээк болот. Ал үчүн балдар мисалы ар бир мисал катарды мисалы 8 биттен турат, же болбосо 801ден турат. Аны 16лык кодго айландыруу үчүн бул таблицага карайбыз. Эми мисалы 0001 бул деген 1 дегенди эле түшүндүрөт, балдар. Себеби 1дин астына канча 0 кошпойлу, ал 1 эле маанини түшүндүрөт. 1 деген маани. Демек 16 экилик эсептөөчү системасындагы 1, 16 эсептөөчү системасындагы дагы 1 түшүндүрөт. Демек бул 4 цифра 1 берет. Эмне үчүн 4 цифраны алып атабыз? Себеби 2-нин 4-үнчү даражасы бул 16-ны берет. Эми карагыла, кийинкиси мисалы 1010.
Демек 10 дегени 10 табабыз. Демек бул экилик эсептөө системасында 10 карайбыз. 10 деген кайсыл экен? Могул жерде дал келтирип карасак, демек А экен. 16 эсептөө системасында А экен. Мисалы, бир катары мисалы 801 турат. Эми аны 16 системасына жазсак, 1 А деген гана экили цифрадан туруп калат. Эми жалпы ушул сүрөттөлүштүн кодун жазсак, анда мындай түрдө 16 коду жазылат. Демек балдар, бул мынча 01 жазгандан көрө бир топ кабыл алууга ыңгайлуу, Эми дискреттөө процессинин негизинде сүрөттөлүштүн сапаты жоголот. Биз өйдө да байкадык, бул жерде дискреттөө процессинин негизинде бул ошо сүрөттөлүштүн сапаты жоголот. Жана бул ошо растрдык сүрөттөлүшкө масштаб берүүдө да байкалат балдар. Мисалы, силер телефонуңардагы бардык сүрөттөлүштөр негизинен растрдык болуп эсептелет. Эми ошолорду силер байкаган болсоңор керек, чоңойтууда, мисалы масштаб берүүдө анын сапаты жоголгону байкалат, Растрдык сүрөттөлүштүн сапаты монитордун чечүүчү мүмкүнчүлүгүнөн жана түстүн тереңдигинен көз каранды балдар. Эми монитордун чечүүчү мүмкүнчүлүгү деген эмне? Бул экрандагы жалпы пикселдердин саны болуп эсептелет. Алардын жардамы менен сүрөттөлүштү алсак болот. Мисалы, 1920-га 1080. Бул демек горизонталдык жана вертикалдык түрдө жайгашкан пикселдердин саны. Эми экран чечүү мүмкүнчүлүгү негизинен дюймга пиксел менен өлчөнөт. Дюйм деген балдар бул экрандын монитордун диагоналын өлчөөчү бирдиги болуп эсептелет. Эми жана ал PPP болуп мындай түрдө англисче түшүнүгү не болот экен, ошону мүмкүнчүлүгү, чечүү мүмкүнчүлүгүн өлчөөдө колдонулат экен. Мисалы, 254 pp'де 25,4 мм дюймга квадраттын размери 0,1 мм болгон 254 пиксел туура келет дегенди түшүндүрөт балдар. Эми канчалык монитордун чечүүчү мүмкүнчүлүгү чоң болсо, ошончолук сүрөттөлүш эмне болот дейт? Так коддолот жана так тунук көрүнөт. Бирок ошончолук көлөмү дагы эмне болот? Чоң болот. Эми биз айттык, демек ошо сүрөттөлүш сапаты эки нерседен көз каранды экен, монитордун чечүү мүмкүнчүлүгүнөн жана түстүн тереңдигинен. Түстүн тереңдигине төмөндө дагы токтолобуз. Эми растрдык сүрөттөлүштү коддоонун сапаты төмөнгүлөрдөн көз каранды. Биринчи, бул дискреттөө жыштыгынан. Дискреттөө жыштыгы деген балдар, бул дискреттөө процессинин негизинде сүрөттөлүштүн бөлүнгөн фрагменттеринин өлчөмү. Демек, ошо бөлүнгөн фрагменттери канчалык кичине болсо, ошончолук фрагменттер көп болот, Жана ошончолук так болот. Түстүн тереңдигинен ар бир пикселди, биз өйдө да айттык, түстүн тереңдиги бул ар бир пикселди коддоо үчүн керек болгон биттердин саны. Демек, ар бир пикселди коддоо үчүн канчалык бит көп керектелсе, ошончолук тунук болот экен балдар. Эми видео-с деген түшүнүк бар балдар. Видео-с деген бул графикалык информация сакталган оперативдик эстин бир бөлүгү болуп эсептелет. Демек, бул графикалык информация бул видео-сте сакталат экен, оперативдик эстин бир бөлүгүндө. Видео-стин көлөмү төмөнкү формула менен эсептелет. Мисалы, v барабар i x жана y-дин көбөйтүндүсү. I деген эмне? Бул ар бир пикселди коддоо үчүн керек болгон биттин саны, же болбосо түстүн тереңдиги бул. Түстүн тереңдиги. X, Y болсо бул экрандын горизонталдык жана вертикалдык өлчөмдөрү. Ошол монитордун эмне болот? Экрандын горизонталдык жана вертикалдык түрдө жайгашкан пикселдердин көбөйтүндүсүн ар бир пикселди коддоо үчүн керек болгон битке көбөйтсөк, анда видео-стин көлөмү келип чыгат экен балдар. Түшүнүктүү болдубу? Демек, бул I деген түстүн тереңдиги, X деген бул мисалы горизонталдык, Y деген вертикалдык түрдө жайгашкан пикселдердин саны. Эми растрдык коддоонун артыкчылыктары балдар. Биринчи, бул универсалдык ыкма болуп эсептелет. Бардык сүрөттөлүштү коддоо мүмкүн коддоонун жардамында. Экинчи, бүдөмүк сүрөттөлүштөрдү бул бүдөмүк сүрөттөлүш деген балдар кыры жок, же болбосо так границасы жок сүрөт деп түшүнөлү. Ушуларды коддоочу жана иштетүүчү жалгыз ыкма болуп эсептелет. Мисалы, фотографияларды.
кээ бир фотографиялардын эмнеси жок, границасы жок. Муну мисалы азыр токтолобуз, вектордук коддоо менен коддоо мүмкүн эмес. Кемчиликтери болсо, дискреттөө процессинде информацияны жоготуп алуу коркунучу бар. Себеби дискреттөө процессинде ал эмнелерге бөлүнүп кетип атат, пикселдерге бөлүнүп атат. Экинчи бул сүрөттөөчүнүн масштабын өзгөртүүдө сапат жоголот. Жогоруда да айттык, жана сүрөттөөчүнүн көлөмү анын татаалдыгынан көз каранды эмес. Ал түстүн тереңдигинен жана чечүүчү мүмкүнчүлүгүнөн көз каранды. Негизинен растрдык сүрөттөлүш көп көлөмдө элейт вектордукка караганда балдар. Андан кийинки планга келели. Түстү коддоо. Эми негизинен бул растрдык коддоого бири-бириге аябай тыгыз байланышкан план болуп эсептелет, түшүнүк. Эми адам түстү электромагниттик толкундардын көптүгү катары кабыл алат. Белгилүү бир узундуктагы толкундар кээ бир түстөргө дал келет. Мисалы 500-565 нм узундугундагы толкун бул жашыл түстү берет балдар. Ал эми ак түс көрүнүп турган бардык диапазон узундугунун толкун аралашмасын чагылдырат. Эми Юнга Гельмгольцанын түстүн зрениясы жөнүндөгү теоремасы боюнча адамдын көзү 3 типтеги сезимтал элементтерден, же болбосо рецепторлордон турат болду. Алардын ар бири бардык түстөрдүн агымын кабыл алат. Бирок биринчи тиби кызыл түс областында, экинчи тиби жашыл түс областында, үчүнчү тиби көк түс областында көбүрөөк сезимтал. Эми балдар карагыла, демек биз бул бардык мисалы түстөр бул RGB 3 базалык же болбосо негизги түстүн аралашмасынан пайда болот дедик. Биз өйдөнкү мурдагы сабакта өткөнбүз. Демек эмне негизинде экен, ошол адамдын ошол түстү кабыл алуу сезимталдыгынын негизинде экен. Себеби бул жерде теоремасы боюнча адамдын көзү 3 типтеги сезимтал элементтерден турат дедик го. Демек биринчи бул тиби кызыл түстү, экинчи тиби жашыл түстү, ал эми үчүнчү тиби көк түс областында көбүрөөк сезимтал экен. Демек ошол адамдын көзү кабыл алган түстөрдү кабыл алган сезимталдыгынын негизинде бул 3 түс базалык же болбосо негизи түс келип чыккан экен балдар. Түс деген бул ушул 3 типтеги рецепторлордун айкалышуусунун результаты болуп эсептелет демек балдар. Ошондуктан 3 түс толкунунун кызыл, жашыл, көк ар түрдүү жарыктыкта колдонуп, каалагандай түстү имитациялоо же болбосо пайда кылуу мүмкүн. Ушул 3 түстүн негизинде миллиондогон башка түстөр пайда болот балдар. Эми RGB түс берүү моделинде ар бир түс негизинен көбүнчө 0-дон 255-ке чейинки бүтүн сандар менен коддолот. Түстүн коду демек 3 базалык түстөрдүн кодунан турат. R кызылдын үлүшү дейли, G жашылдын үлүшү, B деген бул көктүн үлүшү. Эми ошол үлүшүнө жараша, мисалы кызылдын коду, RGB коду канча жазылат экен? 255-000. 0 бул жерде жашыл дагы, көк дагы 0. Эми HTML коду деген мисалы веб баракча түзүүдө анын HTML кодуна мисалы түстөрдү киргизгенибизде ушундай коддор аркылуу киргизебиз балдар. Мисалы сары 255-255-0. Демек мында кызылдын 255 үлүшү бар экен, жашылдын 255, ал эми көктүкү 0 экен коду. Демек бул таблицада калган түстөрдүн дагы коддору берилди. Мисалы ак 255-255-255. Ал эми кара болсо баарында 000 болгон учурда бул 000 деген демек эң аз үлүштө бардыгын минималдык үлүшү кошулган учур деген түшүндүрөт. Ал эми ак болсо мисалы бардыгына максималдуу кошулган учурда бул ак түс пайда болот экен. Демек ар бир базалык негизги түстүн 256 варианттагы түс жарыктыгы бар. Ар бир базалык түстүн кызылдын да, жашылдын да, көктүн да. Демек бул бизге 256-дан канчуу үчөө дегенди түшүндүрөт,
Ал 256-нын 3-чү даражасы канчаны берет? 16.777.216 түстүн коддоого мүмкүнчүлүк берет экен. Ал эми 256 бул 2-нин 8-чи даражасы. Демек, ар бир түстү түзүүчүлөрдүн ар бири 8 биттен же болбосо 1 байттан алып жүрөт. Демек, кызыл түстүкү 8 байт, же 8 бит, же болбосо 1 байт, жашылдыкы да, көктүкү да. Анын жыйынтыгында кандайдыр бир түстүн тереңдиги 24 бит же болбосо 3 байт экендиги келип чыгат балдар. Себеби ар биринде 8 биттен деп турат. Бир түстүн пайда болушу, мисалы, базалык 3 түстүн аралашмасынан пайда болуп атпайбы? Демек, ар бири 8 биттен турса, анда 24 бит экендиги келип чыгат. Түстүн тереңдигин эмне дедик? Ошо сүрөттөлүштөгү ар бир пикселдин түсүн коддоо үчүн керек болгон биттердин саны дедик. Түшүнүктүү болдубу, балдар? Эми мисалы, бул жерде таблица. Түстүн тереңдиги мисалы 8 болгон учурда чагылдырылган түстөрдүн жалпы саны же болбосо n. Биз бул формула бизге тааныш, бул алфавиттик ыкма менен өлчөөдө, маалымат өлчөөдө дагы бул формула менен таанышканбыз, жана мазмундук ыкма менен өлчөөдө. Эми демек мында эгерде бир түстү коддоо үчүн 8 бит керектелсе, демек ал жерде чагылдырылган түстөрдүн жалпы саны канчага бар экен? 256-га. Эгерде 16 бит керектелсе, бир түстү коддоо үчүн ал жерде 16536 түс бар жалпы саны. Бул high color болуп эсептелет. Ал эми 24 жана 32 бул true color, чындык түс, чыныгы түс болуп эсептелет. Бул 2-нин 24-чү даражасы. Бул жерде демек бир түстү коддоо үчүн 24 бит керектелсе, анда 16.777.216 түс бар ал жерде жалпы чагылдырылган. Ал эми 32 болгон учурда бул 4.294.967.296 түс бар. Аябай чоң сумма, демек. Бир бит бир түстү коддоо үчүн 32 бит керектелсе, демек ал жерде канча түс бар экен? 4 миллиард түс бар экен. Эми бул жерде бул формулада I деген бул түстүн тереңдиги балдар. N деген бул чагылдырылган түстөрдүн жалпы саны. Эми растрлык сүрөттөлүштү сактоонун көптөгөн ар түрдүү форматтары бар. Алардын көпчүлүгүндө атайын алгоритмдин жардамы аркылуу файлдын көлөмүн кичирейтүү, башкача айтканда, кысуу колдонулат. Эми файлдын форматы деген эмне деген балдар? Ушул файлдык формат деген бул ошол файл кайсы программада даярдалды жана кайсы информациянын түрү экендигин түшүндүргөн файлдын аталышынын бир бөлүгү. Эми карагыла, ар түрдүү форматтарда сакталат экен демек растрлык сүрөттөлүштөр. Мисалы BMP деген бул Windows операциялык системасына колдонулган стандарттык формат болуп эсептелет. Палитра менен коддооду жана True Color режиминде коддолот. Биз өйдө бул режимдерди карап көрдүк. True Color режими болуп эсептелет бул. Демек ушул палитра менен коддолду жана True Color режиминде коддолот экен. Ал эми JPEG-ти байкап жүрсөңөр керек. Негизинен көбүнчөсүн JPEG-ти телефонубуздан же болбосо компьютерибизде сүрөттөр JPEG форматында сакталгандыгын байкасак керек. Эми бул атайын фотографияларды коддоо үчүн иштелип чыккан формат. Фотографияларды балдар. Бул бир гана True Color режиминде коддолот. Демек ар бир түсү бул жерде 24 же болбосо 32 бит болот экен. Кийинкиси GIF деген бул бир гана палитра менен коддолуучу формат. Демек мында 2-ден 256-га чейин түс бар бул жерде. Кийинкиси PNG деген бул палитра менен жана True Color режиминде коддолуучу формат болуп эсептелет. PNG деген мисалы Paint программасында даярдалган файлга PNG форматы берилет. Демек бул жерде ошол ар бир форматтын мүмкүнчүлүктөрү таблицага түшүрүлдү. Мисалы GIF деген бул анимациялык графикалык файлдарда мисалы GIF форматы колдонулат. Байкаган болсоңор, бул жерде PNG анимацияда жок, бирок True Color менен да режими менен да коддолот жана палитра менен да коддолот, ошончо эле бул жерде тунуктук же болбосо яркосттук дагы PNG'де каралган. Эми 3-планга келели балдар, бул вектордук графика.
Вектордук графика деген бул узундугу, чокусунун координаталары, бурчтары, контурунун түсү жана заливкасы сан түрүндө сакталган графикалык примитивдерден же болбосо геометриялык жөнөкөй фигуралардан түзүлгөн сүрөттөлүш деп аныктама бергенбиз. Демек мында деген геометриялык жөнөкөй фигуралардан турат экен балдар. Демек ал жөнөкөй геометриялык фигуралар кандайдыр бир координаттык тегиздикти алсак эгер, ушул монитордун бетин координаттык тегиздик деп түшүнсөк, кандайдыр бир фигура алсак, ал фигура эмнелерден турат? Ал фигуранын жактары, чокусу, же болбосо ошо контурунун түсү дагы бул сандар менен туюнтулат. Демек бул коддоодо демек ошол сандар кодго же болбосо компьютер тилине айландырылат. Мисалы бул жерде карасаңар машинанын сүрөтү турат. Мунун деталдарга бөлсөк, ар бир деталы өзүнчө бир геометриялык фигура болуп эсептелет. Жана ал координаттык тегизде кандайдыр бир санды маанилердин биригишинен пайда болот. Эми мунун артыкчылыктары коддоодо информациянын жок болуп коркунучунун жоктугу. Себеби балдар, бул конкреттүү эмнеси бар бул жерде? Чеги же болбосо границасы бар. Демек ар бири өзүнчө сандар менен туюнтулат. Экинчи, файлдын көлөмү сүрөттүн татаалдыгынан көз каранды. Канчалык элемент көп болсо, ошончолук көлөм эмне болот? Чоң болот. Бирок растрдык графикага караганда аз көлөмдө элек. Жана масштаб берүүдө сапат өзгөрбөйт. Кемчилиги бул так границалары жок сүрөттөрдү коддоо мүмкүнчүлүгү жок. Өйдө да айттык, растрдык графикада бул жалгыз ыкма дедик. Мисалы фотографияларды бул вектордук коддоо менен коддоо мүмкүн эмес балдар. Эми вектордук графиканы сактоонун форматтары. Бул VMF бул Windows OS'унун чогулсама операциялык системасынын вектордук стандарттык форматы болуп эсептелет. CDR бул CorelDRAW программасында даярдалган вектордук сүрөт. Бул CorelDRAW бул вектордук графикалык редактор болуп эсептелет. I бул Adobe Illustrator программасында даярдалган вектордук сүрөт болуп эсептелет. Жана SVG бул веб баракчалар үчүн вектордук графикалык сүрөт болуп эсептелет. Бул форматтар вектордук графикага тиешелүү балдар. Эми балдар бышыктоого келели. Демек балдар биз эмнелерди үйрөнүп алдык? Растрдык коддоо кандайча жүргүзүлөт экен? Демек мында дискреттештирүү процесси ишке ашат экен. Ал эми дискреттештирүү процесси бул ошол растрдык сүрөттөлүштү өзүнчө түскө жана RGB кодуна ээ болгон пикселдерге бөлүү процесси экен. Жана ал растрдык коддоонун артыкчылыктарына токтолдук жана анын кемчиликтерине токтолдук. Жана ал растрдык сүрөттөлүштүн сапаты эмнелерден көз каранды экенин үйрөнүп алдык. Жана графикалык информация каерде сакталарын, видео эсте сакталарын, жана видеосунун көлөмүн табуу формаларын үйрөнүп алдык. Андан сырткары бул растрдык графиканы сактоо форматтарын жана вектордук графиканы сактоо форматтарынын түрлөрүн үйрөнүп алдык. Ошондой эле вектордук графиканы коддоону үйрөнүп алдык. Вектордук графика демек бул геометриялык жөнөкөй фигуралардан турат экен. Геометриялык жөнөкөй фигуралар бул эгерде монитордун бетин координаттык тегиздик катары алсак, ал жерде кандайдыр бир сандык маанилердин негизинде пайда болот. Сандык маанилердин бириктирүүсүнөн пайда болот. Мында коддоо жүргүзүүдө демек бул ошо сандык маанилерди коддоо гана жетиштүү экен. Анда балдар тапшырма, бул жерде берилген тапшырмаларды баарын аткарып чыккыла. Биринчи бул берилген ак кара түстөр үчүн экилик коддор түзгүлө жана алардын оңалтылык эсептөө системасында жазгыла дейт. Демек бул берилген сүрөттөрдүн экилик кодун жазып чыккыла жана аны 16 эсептөө системасында дагы таблицанын негизинде которгула. Экинчи түстүн тереңдиги менен файлдын көлөмү кандай байланышта балдар? Түстүн тереңдиги деген эмне дедик балдар? Бул ар бир түстү керектөөчү коддоо үчүн керек болгон биттердин саны дедик. Үчүнчү, эгерде сүрөттө 65536 түс колдонулса, анын түсүнүн тереңдиги канчага барабар балдар? 256 канча, 16 түстүкү канчага барабар түсүнүн тереңдиги. 64 түс колдонулган палитра файлды канча орунду элет, көлөмдө элет.
128 түз колдонуулчу дейт. 5-өлчөмү 800 000 пиксель болгон жана 1 миллион түздү камтыган сүрөт 1 гигабайт көлөмдөгү флешкага батабы дейт. 6-монитордун экраны 1024-768 чектен турат. Түстүн тереңдиги 16 бит. Бул графикалык режим үчүн керек болгон видео эстин көлөмү канчага барабар дейт. Демек биз видео эстин көлөмүн табуу формуласын өйдөдө карадык. Демек ушул тапшырмаларды аткарасыңар балдар. Эгерде тапшырма жана тема түшүнүктүү болгон болсо, анда кийинки сабакта жолугушканча.